بسم الله الرحمن الرحيم. Ислам онлайн аудио сабақтар жинағы. Зара кылууга тыюу салынган жайлар. Абу Хурайра радиаллаху анху риваят кылган хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه. Силерден эч бириңер акпаган сууга дарат кылбасын, анткени кийин ал сууга өзү жуунат. Сах Бухари жана Сах Муслим. Хадистен алына турган сабактар. Биринчи, адамдар суу ала турган жерге зара кылууга кескин тыюу салынган, анткени ал жерден өзү да суу алышы мүмкүн. Айыл жергесинде суу ала турган кудуктар жана атайын суу алуу үчүн даярдалган көлмөлөр болот. Ошол жерде адамдар кээде суу токтоп калганда ичкенге, жуунганга, кир жууганга жана башка нерселер үчүн суу ташып кетишет. Ошондуктан бул жерлерди таза кармоо абдан зарыл эсептелинет. Элибизде ар дайым айтылып жүргөн билип туруп сууга зара кылба деген сөз бар го. Балким бул сөз пайгамбарыбыздын айткан хадисинин негизинде айтылып калгандыр. Себеби биздин ата-бабаларыбыз эзелтеден дин шариятты бекем карманышкан. Экинчи, адамдарга зыян берүүнү шарият арам кылган. Зыян берүүнүн кандай гана түрү болбосун, алардын баарына кескин түрдө тыюу салынат. Эгерде адам пайгамбарыбыздын айткан насаатына моюн сунбай, адамдар пайдалануучу көлмөлөргө зара кыла турган болсо, анда анын кылганы башкаларга зыян берүү болот. Адам өзгөлөргө да, өзүнө да зыян бербеши керек. Үчүнчү, элдин каргышына калтыра турган иштерден жана ошол ишке алып бара турган себептерден алыс болуу абдан зарыл. Кимде ким адамдар пайдалануучу кудукту же көлмөнү булгап койгон болсо, анда ага ошол жерде жашаган бүт эл каргыш айтат. Каргышка калуу адамды Аллахтын ырайымынан алыстатат. Төртүнчү, коомчулук менен болгон мамиледе өтө этият болуш керек. Мына ушундай майда маселеге чейин кылдаттык менен баян кылганы ислам шариятынын толук жана кемчиликсиз экендигин далилдейт. Айрыкча адамдар пайдалануучу жайлардын тазалыгын сактоого терең көңүл бөлгөнү ислам дининин идеалдуу экендигин кабарлайт. Аллах Таала баарыбыздын үй-бүлөбүзгө тынччылык жана береке берсин. Аллахтын көргөзгөн акыйкат жолунда жүрүүнү жана ага бекем болууну баарыбызга насип кылсын. Пайгамбарыбыздын айткан усуяттарына моюн сунуп, аны иш жүзүнө ашырууну Аллах Таала бизге жеңил кылсын. Өзгөлөргө зыян берип коюп, каргышка калуудан бизди Аллах сактасын. Билип билбей кылып койгон күнөөлөрүбүздү Аллах Таала өзү кечирсин. Aqulu qawla hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.